Кыргызстанда санариптик телеберүүгө өтүү үчүн 100 миллион сом бөлүнгөн. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова билдирди. Анын сөзүнө караганда, анын 70 миллион сому мамлекеттик телеканалдарды модернизациялоого, ал эми 30 миллиону мамлекеттик буйртмаларды кийирүүгө багытталат. А бирок өлкөдөгү 20-га жакын көз карандысыз жеке телеканалдарга каражат каралган эмес. Мындан улам алардын тагдыры эмне болот, каржыны кайдан табат деген оор суроо бар. Эчки мүмкүнчүлүгү жок болуп, ушу контентти толтура албай калабы деген дагы суроо азыр пайда болуп атат да. Албетте бүгүнкү күндө дагы ушу эл аралык уюмдар уюштурган конференцияда дагы ушу жеке менчик телеканалдарга дагы көңүл бурсаңар, ошолор дагы эмне менен контенттин толтурат, кандай продукция менен толтурат. Буга мамлекет дагы жардам бериш керек. Эмне дегенде булар дагы ошол контентти толтуруш үчүн, көрсөтүүлөр жасаш үчүн чоң каражаттар керек. Министрдин орун басары жеке телеканалдардын санариптик берүүгө өтүшү үчүн 2 мультиплекс бөлүнгөнүн, бирок ага бардыгы кире албай турганын кошумчалады. 2011-жылы кабылган программада жазып турат. 1 сентябрь 2012-жылы ошол моментте менчик телерадиокомпаниялар тизмеси ким кирген, ошолорго сөзсүз түрүндө акысыз 2 мультиплекс бөлүнөт. Анткени бул телеканалдар бүгүн өзүнүн аудиториясы бар, частоталары бар. Ошолну түшүндүрүп, ошол частотный ресурстун ордуна 2 мультиплекс бул деген чоң нерсе. Ага башка, силерден башка силер эми ошол тизменин ичине киресиңер. 24 компания бар болчу 1 сентябрь 2012-жылы. Ошолор баары программада жазылып турат, баары бириксе, анда ошолорго 2 мультиплекс бөлүнүп берет деп. Бул мультиплексен бул аябай чоң байлык. Буга согушат калган частниктер, азыр бүгүнкү күнү ачылгандар. Учурда мамлекеттик эмес медиа уюмдар санариптик берүүгө өтүү үчүн өз ара даярдыктарын көрүү максатында Санариптик Кыргызстан деген альянска биригишкен. Анын максаты Кыргызстанда маалымат айдыңына кирүү эркиндигин камсыздоо жана көз карандысыз телерадио компаниялардын кызматкерлеринин укугун коргоо болуп эсептелет. Ошого ким кире алат, кимдин мүмкүнчүлүгү бар, анан биз ошо бардыгыбыз мындай олтуруп алып, кеңешип, анан кийин ким кандай мүмкүнчүлүк менен кирет деп сүйлөшүп, анан ошонун өзүбүз кандайдыр бир ички мыйзамдарыбызды коебуз дагы, тартиптерибизди коюп, анан ошонун негизинде анан биз ишти баштайбыз. Жогорудагы альянс санариптик телеберүүгө өтүүдөгү ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн мыйзам чыгаруу жагын демилгелөөнү да көздөйт. Кыргызстандагы телеканалдары чет элдик каналдарга салыштырмалуу сапаты жана саны жагынан бир топ артта. Мындан улам санариптик телеберүүгө өтүүдө биздин телеканалдар техникалык жактан жакшырат жана башка телеканалдар менен атаандашууга шарт түзүлөт. Мамлекеттик идеологияны сактап калууга, элибиздин талабына жооп бергидей контентти иштеп чыгышка бүгүн ошого көңүл буруп атабыз да, контентке. Санариптик телеберүүгө өткөндө эл декодер менен өзүн толук камсыздай алабы? Мына ушул маселе да чечилбей келет. Элди даярдаш керек. Эл өз даяр болуш керек. 2015-жылы биз аналоговый баягындай режимден цифровой режимге өткөндө, анан ошондо көрөсүздөр бунтту. Унчукпай эле Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан биздин ошол мейкиндигибизди, информациялык мейкиндигибизди толтурат дагы, анан вещание алардын пайдасына жүрө баштайт. Ал эми санариптик телеберүүгө өтүүгө 1,5 жыл убакыт калды. А бирок биздин мыйзамдык жана техникалык жагыбыз да дале даяр эмес. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.